кесиптешибиздин сюжетін біз студиямызға келген қонақтар менен улантабыз. Ешқайда алыстабаңыздар. Келген қадірлі қонақтарыбызбен таныштырып өтсек, Қырғыз Республикасының эл артисти Токтогул атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Тоңгоч театрын негиздеген Залкар инсан Жамал Сидакматова жана ошондой эле келини Асель Чоткораева бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Рахмат. Маанайыңыздар кандай? Жамал эжеке, келиниңизди ээрчитип студиябызга келип калдыңыздар, ээрчишип. Маанай сонун, Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Күнүгө эле ээрчип жүрөм. Күнүгө эртең менен театрга чогуу кетебиз. Үй бүлөбүз чыгармачылык үй бүлө. Кайра чогуу келип, кайра уланат сөздөр. Астыдагы пландардын баары чыгармачылык чогуу, бирибиз менен бир байланышкан уулумку дагы. Неберелерибизди болсо чогулап, мен да жыттайм, бу да жыттайт. Ушундай үй бүлөбүз. Канча небереңиз бар? 4 неберем бар. 4 небереңиз бар. Бага өзүнүн баласынан дагы небере жыты аябай, небере таттуу болот дечи эле, небереңиздин эле жытына тойбой эле жатат экенсиз да. Эми аны айтсам анан ыйлап жиберишим мүмкүн. Ал бир өзгөчө бир сезим да, аны айтып түгөтө албайсың. Вот чынын айтканда эне баласы үчүн жанын берет дегенди мен көп ишенчү эмесмин, бирок эне небере үчүн жанын берет дегенге мен ишенем. Ушунчалык бир эзилип, дүйнөнүн бүт баары эзилип жакшы көрөт экенсиң да небереңди. Мына ошонун бирден бир себеби багы жашоо турмуш менен алаксып жүрүп, өз убагында балдарыңды жакшы неберелериңче көңүл буруп карай албай, аларга ошончолук мээрим төгө албай каласың деген дагы бир сөздөр бар да. Ошондой болот. Иштеп жүргөн учурда ишке алаксып. Жаш кезиңде. Анан баланын баркын анча биле элек. Жаш өткөн сайын баланын баркын биле баштайсың да. Ошол туура. Жакшы. Эми чыгармачылык тармактан өзүңүздүн тармагыңыздан келинди тартасыз да. Асель айым айтсаңыз, Жамал эжекебизге кантип келин болуп калдыңыз? Ошо бизди деле ошо жолдошум экөөбүздү театр тааныштырган, Тоңгоч театрынан таанышканбыз. Анан ошол жерде эле калып калдым, келин болуп. Ошондой эми кыргыз кино искусствосунун корифеи, улуу инсан Жамал эжекебизге келин болуу оңой эмес болсо керек? Үйдө абдан жөнөкөй адам. Анан ошонусун абдан баалайм. Негизи баягы өзүнүн профессиясын абдан жакшы көрөт. Анан жогорку баалайт, ошондуктан жөнөкөй жүрөт да. Анан үйдө дагы мындай бир ушунча болуп бир кайненелик эми кайнене деген эми кандай эми кайнене дегенде башка бүлө деп барабыз да биз. Анан жаңы барганда анан өзүңдүн апаңдай кабыл алса деп ушундай кыялданасың, ойлойсуң. Анан Кудайга шүгүр бул жактан мага аябай мындай орусча айтканда повезло. Анан каалаган убагымда үйдө мындай чектөө жок. Өзүм мындай кайненем деп мындай сүрдүбөйм. Экөөбүз мындай эне баладай элебиз да, мамилебиз. Ал эми келиниңиз тууралуу сурасак да, Жамал эже, негизи эле кыргыз келини кандай болуш керек деген түшүнүк бар да бизде. Ушундай бир чектөөлөр бар, эрежелер бар балким. Ошол келиндик милдетти башынан кандай аткарып келатат келиниңиз? Баарын аткарат. Мен эми мындай да, мындай стандартка салбайм. Мага бүжүрүп, жүгүнүп, анан кийин оокаттын баарын жасап, мен стандартка салбайм. Мен эркин жүргөнү жакшы көрөм да. Бул Аселя болсо, ошол мен каалаган стандартта да, мен каалаган мүнөзү ачык, шайыр, ак көңүл,
ишыл барды жагынан мен муну келиним экен деп ойлойм, кызым деп. Анан элдер айтышат окшошсуңар деп. Мен кызымдай эле баламдай мамиле кылам да. Анан эми үйдө жалгыз келиним болсо, анан аны чакчаңдап отурсам, деги эле өзүм мүнөзүмдү жаман көрөм. Эки жакка көп барам. Кайненелердин какчаңдап төрдө отуруп алып, келиндерин каккан, ошондой эле келиндер да кайненесине туура эмес мамиле кылып, отурчай жөн деп бар го ошондойлор. Ооба. Ошолор жок бизде. Сиздер бир толкунда болгон үчүн болсо керек. Мүмкүн. Бир багытта, бир толкунда. Анан үйдөгү баягы кайнененин орду кандай болуш керек? Үйдөгү кайнененин орду албетте баягы мен кичине бир баягы акыл жагынан анда-санда менде тажрыйба турмуш жолун көп бастым да балдар. Анан жакшы жаманды айтып турушум керек. Аселе мындай деп. Бул бирок өзү камчы чаптырбаган келин да. Камчы чаптырбайт. Баарын өзү керек болсо мага акыл айтып берип турат. Бирок мен жөлөк болгом буга. Ишине ийгилик каалайм, жаңы баштап атат. Мурун кино актриса болсо азыр кино тартам деп жана Марат Саруулдун школасын бүткөн. Кыска метраждуу 2 фильм тартты, бирөө абдан удачный болуп, Кореядан чоң сыйлык алган. Азыр экинчиси дагы сынак алдында турат, сынак алдында Мармелад деген киносу. Анан эми азыр чоң киного баштайм деп, ошо аракет кылып аткан кезде мен ошого жардам берсем деп аракет кылып атам. Жолдош экөө, ал оператор, бул болсо режиссер. Андан башка театралдык жумуштарыбыз да бар. Театрда спектакльдер коебуз, спектакльдерибиз дагы өзүнчө пластический формасы изденүү менен башталат да. Аны дагы быйыл буга дейин 4-тү койгонбуз. Азыр эми быйыл Чыңгыз Айтматовдун, Чыңгыз Төрөкуловдун 90 жылдыгын арнап бир чоң маңкурт жөнүндө темасында, Таш чайнар жөнүндө, Акбара жөнүндө бир пластический, площадной көчөгө кое турган спектакль койсок деп даярданып атабыз. Булар ошонун үстүндө иштеп атышат. Кандай жакшы. Бул өзүнчө бир бактылуулук болсо керек деп ойлойм да, Аселе эжеке. Ушундай кайненеге туш болуу, сени колдогон, сенин жумушуңду түшүнгөн албетте. Эми Жамал эже түшүнбөгөндөчү, бул тармакты. Биз көрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, байланышка чыксаңыздар болот, конокторубузга сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. 56 56 72 сандар азыр түз эфирде иштеп жаткан кез. Ооба. Мына ушундай бири-бирин колдогон, бир баягы бир идишке түшүп жуурулушкандай эле бири-бирин ар дайым баягы жылдызы келишип дегенчи көпчүлүк баягы кайнене менен келиндин ортосунда бир мамиле болот эмеспи? Сиздер кандай жок экенин байкадык. Бири-бириңиздерди мактап эле турат экенсиздер. Менин келиним жакшы, менин апам жакшы деп элечи. Айрыкча сиз. Мен чындыкты айтып атам, мен алып айткан жерим жок. Чыны менен ошондой да, иши кылып жашоо өз кыска нерсе. Ошону эми бурмалабай түз жашаш керек да. Анын үстүнө менин жашым келип калды. Мен үй бүлөмдө ошо бир жакшы дайыма ынтымак рызкы болсо, кут болсо деп ошо Кудайга да жалынып турам, өзүм ушунчалык жаман аракет кылам да. Ошол балдарым дайыма ынтымакта болсочу экен, эч кандай бир жаман нерсеге туш болсо экен деп. Анан ойлоп көрсөңөр өзүңөр. Келиним ушундай бир жакшынакай неберелүү кылса мени, неберелерим, мен деген неберем бар бир чемпион болом деп жүрөт, алмам типтиги. Анан бир сезим деген неберем бар. Ошондой ичим эзилип кетет. Ошолорду таап берген келинге мен кантип ыраазы болбойм. Ошон үчүн мен өзүмдү аябай жакшы көрөм, чын айтам. Өзүңүздүн алгач келин болуп келген жылдарыңызды, балким күндөрүңүздү эстеп каласызбы бүгүн келиниңизди көрүп? Мен эми меники кандай десем, чын айтсам чалды койду будуң чаң болчу. Меники, мен эрк өскөн экем да, аябай ошо. Ата-энеңизди эрк өскөнсүз. Атам ошо көп аял алып, жетим киши болгон экен. 6 аялдан кийин ошо 6-чы аялы мен төрөлгөм, ошон үчүн эрке кылып койгон экен да. Мен билбей калдым да эмне экенин. Анан 24кө чыкканда ошо турмушка чыккам. Анан мен ошо балам атасы ошо мен түшүнгөн экен. Кандай адам экенимди. Багы жүрөгүм таза, бирок жашоодо камыр журганды да билчү эмесмин. Үй шыпырганды да билчү эмесмин. Ошонун баары акырындык менен келет экен. Ошон үчүн
келинге эч кандай бир закон койбош керек. Сен муну жыйна, сен муну башкар, сен мындай акчаны жок кылып атасың, сен мындайсың. Ал баарын турмуш өзү үйрөтөт. Мен ойлойм, анан кийин ошондой болуп жатат го бизде деп. Бирок кантсе дагы Асель эжеке, сиз Жамал апабыздан көп нерсени үйрөнсөңүз керек. Ооба, аябай көп нерсени үйрөндүм. Айрыкча ошо баягы жашоодо ар кандай болот да, анан баягы өйдө ылдыйда дайыма өзүнүн жакшы бир баягы эч жерден сатып албайсың да, андай бир кеңештерин айтат да. Анан мен дагы ошо маамды көрүп дайыма кайраттанып, күчтөнүп турам. Анан ошол эле баягы өзүмдүн чыгармачылык жагыман да аябай чоң колдоо көрсөтүп турат. Сен мындай кылгын, тиңдей кылгын, бул болбойт деп менин аябай ушундай баа жеткис кеңешчим бар. Анан менде да бир маселе жаралса, дароо эле мага чалам. Дароо эле бир жанагы бир столго отура калып эле ошол жерден баарын чечип кеңешин алам. Актрисалык жактан да, чыгармачылык жактан дагы Жамал эжеке сизге мастер-класстарды көрсөтсө керек. Негизги жашоодо дагы, чыгармачылыкта дагы кеңешиңиз турбайбы? Мен кандай кеңеш айтам? Мен Асель айткан эң негизги кеңешим эле чыдамкай бол дейм. Бул жашоодо өтө төмөн көп болот. Бирде жакшы болот, бирде жаман болот. Бирде чөнтөгүңдө акча жок болуп калат, бирде көп болуп калат. Көп болгондо чалжактап жок болгондо мүңкүрөп ыйлабай, бар убакта ошонун баарын көтөрө билген жакшы. Жашоодо деген эле ушул баарына чыдап көнсөң, баарына жетесиң балам. Эң негизгиси эмгек. Ошо жерди баштан албай эле эмгектене бериш керек. Ошондо бакыт деген аркаңан келет деп эң негизги берген чоң сабагым эле ошо. Бардык келиндерге берчү сабак да бул, Жамал эже. Жакшы сөздөрдү айттыңыз да. Анан Асель айым айтсаңыз, алгачкы келин болуп келген күнүңүздү кантип эстейсиз? Бизде эми мындай жолдошум экөөбүз баягы театрда чогуу иштеп жүрүп, мага да көнүп калган болчумун да. Анан ошондуктан албетте баягы сүрдөйсүң, мындай үй бүлөдө билбейсиң да кандай экен, жумушта билесиң. Анан мен билчүмүн экөө үйлөнүшөрүн. Экөө болармас эле анан билесиң да экөөнүн ортосунда бир чоң сезим пайда болгон. Анан ал деген жакшы да, балаң ошондой бир жакшы нерсеге жетип. Анан байкап калып эле анан жактырдыңыз, анан жумуштан көрүп эле. Анан өзү жакшынакай сулуу кыз болсо, анан кийин жанагындай эл ичинде популярный да болуп кеткен бир кезде аягандай. Анан бирок мунун кандай адам экенин мен көп жакшы билчү эмесмин да. Анан чогуу жашай баштаганда биле баштадым да. Бирок мындай бар го, Жамал эже. Балдарына апалары өздөрү кыз издеп, мен айтканымды алса экен, мен таап берген кызды алса экен деген сыяктуу. Сиз ошентиңизби же андай болгон жокпусуз? Жок, мен анткени жокмун. Өзүнүн тандоосуна койдуңуз. Менин балам мындай бир кыял, анан көк жигит да, өзүнүн айтканын бербеген. Анан ал көп жаңылбайт. Кээде мен андан сурайм, акылы жакшы аныкы бир топ. Анан кийин мага мындай деп айткан: "Мама, айылдан өскөн кыз, айылдагы адамдардын колунан өскөн кыз, чалжактабайт, сен жакшы, сага жакшы мамиле кылат, оокат жасап берип турат" дегендей ушундай сөздөрдү айтканда, мен аны деле көп көңүлгө алган эмесмин. Бирок ошо туура жолду тапканын, туура үй бүлөгө баш кошкон, бара-бара мына турмуш көрсөтүп атат. Балдарын биринчи баласын 4 жашка жери эмизген, эмчектен. Анан бул экинчи кызды бакканын көрүп, уш колунан түшүрөт. Бир жагында иши, жумушу, үй оокаты, бир жагында кызы, жана сезим. Эрке анысы дагы мам деп азыр деле ошо 2 жашка чыкканча эмчек сурат. Анан тим эле ошо мама деп ошентип мени энекелеп турат.
үй бүлөдөгү жасаган тамагынын берекесинен, үйдүн ичиндеги атмосферадан мен байкайм, ушу балам жаңылган эмес экен. Ооба. Негизи баягы жашоодо айтып коет го, биринчиси кесипти туура тандоо керек, анан экинчиси бул өмүрлүк жарды туура тандоо. Аял жакшы, эр жакшы деп бекерин айтпайт балам. Сен да үйлөнөсүң. Аял жакшы, эр жакшы. Жогоруда буга чейинки коногубуз айтып өттү да, эненин балага болгон кызганычы болот экен үйлөнгөндөн кийин депчи. Анан сиздин дагы жалгыз уулуңуз болсо, менде ошо болгон жок. Менде ошо болгон жок. Мен ошо баланын, жалгыз баланын ошо жакшы үйгө, жакшы кызга түшүп болушун кааладым. Ошо мен эч бир кызганып, андай бир сезим болгон жок. Тескерисинче дайыма ушундай сырт жактагыларга айтып турчу, буларга келишпегиле, анан жакшы жашасын, тынч жашасын, баардык шартты түзүп берди. Азыркыга чейин эле мындай биздин мындай көлөкөсүндө өсүп атабыз да. Мен милдетим ошо да балам. Эне катары буларга жашоо шартын жакшылап берсем дейм. Кудагыйым менен жакшы мамиледемин. Мындай жоро жолдошторуна катташканда өздөрүнүн мунун курбу кыздары бар мурунку. Алар менен да көп катташпайт. Ошо бирин экөөнү эле калды. Ошонткенде мен ошо баардык шарт түзүп бергенге аракет кылам. Иши кылып, эгерде экөө кичинекей мындай чырт эте түшсө бирдеме, мен дайыма Асель тарапта болом дегендей. Иши кылып туура мамиле жасап, үйдөгү ошо кутту кетирбей кармап, жардам берип турам, жөлөк болуп турам. А булар мага жөлөк болот. Эң сонун. Анан кыргыз кино тармагында ушундай келин менен кайненеден дуэт болуп куралган, чогуу иштеген, бир тармакта жүргөндөр жок эсе да, Жамал эже. Сиздер билбейм, жалгыз болушуңуздар мүмкүн деп дагы айта алам да. Анан экөөңүздөр чогуу жараткан чыгармалардан, спектакльдерден, проектте долбоорлордон сурагым келип атат да, экөөңүздөр чогуу жасаган иш жөнүндө. Буга дери болгон жок экөөбүздө, Азыр бир чогуу чыгарма жасадык, бирок экөөбүз чогуу ойногон боло элек да. А мен ушу ойлой эле жүргөм кандай деп. Эми азыр билбейм, бир проект айтсакпы, айтпасакпы, эрте айтпай туруңуз. Ошо бир проектке ушу экөөбүз партнер катары чыксак деп атабыз. Жакшы, демек буюрса, сиздерди келин менен кайнененин образында көрө алабыз. Мен билем, жакшы актриса. Жок, андай эмес. Иши кылып кайсы роль экенин айтпай турайын азыр. Мен билем жакшы актриса экенин. Бирок ушул кишиге дейре бул өзү көбүнчө бул тарап тартынып жүргөндө экөөбүз ойнойлу десек, ойнобой жүргөн макул болчу эмес да. Анан эми азыр эмне себептен? Билбейм, мен баягы мурда эле мен актриса эмесмин да, мындай айткандычы. Профессионал. Анан адам өзүнүн баалаганды да билиш керек. Театрда да иштеп калдым, киного да түштүм. Өзүнүн мындай кичине тарткынчаак жагы бар да. Ошол бир тасмадан кийин, министрдин кыздын махабатынан кийин сизди башка тасмалардан көрбөй калдык. Дагы бир тасмага түштүм. Түштүм, анан кийинчерээк балакайда мындай эпизодический роль, экинчи планда. Кино тартып атабыз дедиңиз учурдачы. Анан кайсы жанрдагы кино качан бүтөт дегенде, качан көрө алабыз? Жок, азыр тартпай элебиз, азыр ошо даярданып атабыз. Азыр кыска метраждуу 2 фильм тартты. Чын алынды эле, тартынбай эле кой, анткени бир фильм аябагандай чоң теги Түштүк Кореядан, эл аралык фестивалдан гран-при чоң сыйлык алып келди да. Жакшы, кыска, анан жакшы фильм. Азыр кыска фильмдер жакшы болуп атпайбы? Анан дагы жакында ошо Проондун поддержкасы менен Мармелад деген тематикасы абдан жакшы, бирок чыга элек экранга. Оору менен ооруган, рак менен ооруган кыз жөнүндө ушундай темасы да жакшы да. Анда көрөбүз кандай экен. Анан эми чоңго азыр белсенип киришип аткан кездери жолдош экөө, бирок мен жардам беришим керек да. Эми демөөрчү штаб дегендей, бул жерде финансылуу жагы чоң болуш керек. Ошон үчүн менин да жардамым керек. Жакшы. Ыраазычылык билдиребиз анда сиздерге. Ушундай чыгармачыл үй бүлө, дайым жакшы чыгармалар
жакшы долбоорлор жарала берсин анда сиздерде. Рахмат силерге. Эң негизгиси кайнене менен келиндин чыныгы үлгүсү десек болот. Ооба, Асель эжекени көпчүлүк элдер дагы Мадинанын образында таанып калбадыбы? Анан ошол Мадинаны, Аселди кинодон, экрандан көрбөй калдык, тартылбай калды го, жоголуп кетти го дегендер жаңылышат анда, Асель Чоткараева Жамал эжекебиз менен чогуу буюрса жаңы тасмаларды, жаңы кинолорду жаратууда экен, эч кайда кетпептир, алыстабаптыр демек. Деп айта Рахмат кетем. силерге дагы. Ошо жаштарга айтарым, ошо бакыттын фундаменти бул үй бүлө. Үй бүлөң бул китайский чеп да, стена. Үй бүлө атмосфера жакшы болсо, чыгармаңды өсүп турат. Ошондуктан барыңарга бакыт каалайм. Китайский стенаңар чебиңер бекем болсун. Айтканыңыз келсин. Кыргыз кино искусствосунун корифеи, Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атылган атындагы сыйлыктын лауреаты Жамал Сейдакматова эжекебиз жана ошондой эле келини Асель Чоткараева биз маек курдук. Жагымдуу маек үчүн дагы бир жолу чоң рахмат, эч кайда алыстабаңыздар. Алдыда тема мындан да кызыктуу болот, биз менен чогуу болуп туруңуздар.